Бардыгы чогус ыйнабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан адамдардан элек, жаман иштерибиздин негизинде сиздин алдыңызда душман болгон адамдардан элек, бирок баардыгыбызды аяп, өз сүйүүңүз менен биз сизди таанып биле электе эле Ыйса Машаяк биз соттоло турган сотко тартылып, биз жазалана турган жазага тартылып, анын төккөн улуу кан аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко жазага келбей тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыздын негизинде куткарып алгандыгыңыз үчүн, өз балдарыңыз кылып алгандыгыңыз үчүн, жана ошондой эле асман падышачылыкка барышыбыз үчүн даңктуу үмүттү тартуулап бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон баардыгыбыз чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү, ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз чакырып алган бир мамилелешүүдө болгондугубуз үчүн дагы ыраазыбыз. Бул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга өзүңүздүн көңүлүңүздү буруп, өзүңүздүн ырайымдуу колдоруңуз менен чогуу болуп, биздин алсыраган жашообузда жана ошондой эле тил албаган учурларда ар бирибизге өзүңүздүн ырайымыңызды тартуулап, сиздин ырайымыңыз, сөзүңүз жана ыйык рухтун жетеги ар дайым биз менен чогуу болуп, биздин мындан аркы жашообузду бир гана сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен, сизди даңктап жашашыбызга ар дайым бизди сөз менен, ыйык рухтун жетеги менен толтуруп, күчкө толтурууңузду да суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан жана ошондой эле кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин бекем сактап келе жаткан баардык бир туугандарга өз көңүлүңүздү буруп, кандай кыйынчылыктар баштарына келбесин, кайраттуулук менен жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатып, дүйнөнүн акырында сиздин эркиңиз көптөгөн адамдардын арасында аткарылышын каалайбыз. Бул дүйнө күндөн күнгө башаламандыкка жана күнөөгө толуп бара жаткан учуру, биз өзүбүздүн күчүбүз менен эч качан бул дүйнөнү жеңип, сиздин эркиңизди аткарып жашай албайбыз. Ошондуктан бизге керектелүүчү күч кубат жана сиздин алдыңызда татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн бизге акылмандуулукту тартуулап берүүңүздү дагы суранабыз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү, ырайымыңызды ыйык рухтун күчү менен дайыма чогуу болгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдирип, азыркы ушул саатта дагы биз менен чогуу болуп, сиздин улуу жеткилең эркиңизди таанып билип, биз аткара турган иштерди көрсөтүп берүүңүздү суранабыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу алабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Корунттуктарга жазылган 1-кат 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. 1-Корунттуктар 1-бөлүм 1-бөлүм 8-9 аяттар чогуу окуйбуз. 1-Корунттуктар 1-бөлүм 8-9 чогуу окуйбуз. Теңирибиз Ыйса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди акырына чейин бекемдейт. Силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Ушуга чейин жетиштүү. Биз сиздер менен биргеликте жекшемби күнү эртең мененки саатта Теңирдин ичиндеги жашоо деген теманы чогуу үйрөнүп келе жатабыз. Жакан 15-бөлүм 3-аятта силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом деген сөздөр айтылат. Теңир биз үчүн, биз жазалана турган жаза үчүн жазаланып, өзүнүн төккөн улуу каны аркылуу биздин бардык күнөөдөн тазалап ыйыктады. Эми ошол жөнүндөгү сөз ырайымдын негизинде биздин жаныбыз куткарылды. Менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар деген ушул сөздүн негизинде айта турган болсок, Ыйса Машаяктын бизге болгон ырайымы аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болгон адамдарга айтылган сөзү. Менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар, ошондуктан менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Куткарылган адамдарга Ыйсанын биринчи эле айткан буйругу бул менин ичимде болгула. Ошондо мен силердин ичиңерде болом деген сөздүн мааниси бул биримдикти билдирет. Мен Теңирдин ичинде, Теңир менин ичимде. Бир аял менен эркек экөө үйлөнөт дагы, экөө бир дене болот, бир үй бүлөнү түзөт. Ошондой сыяктуу эле куткарылууга ээ болгон биз Ыйса Машаяктын каны аркылуу биримдикке чакырылган адамдардан болдук. Мындан аркы жашообуз Теңирдин ичиндеги жашоо деп айтылат. Теңир менен биргеликте жашогон биздин бүт жашообуз Теңир өзү башкарган жашоодо жашаган жашоо. Теңирдин ичиндеги жашоо бул эмне экендиги жөнүндө ыйык жазуунун негизинде биз деталдуу түрдө үйрөнүп келе жатабыз. Ошондуктан кандайча жашаган жашоо бул Теңирдин ичиндеги жашоо деп айтылат. Ошого биз өзүбүзгө өзүбүз ишенип, куткарылбаган адам албетте Машаякка эч кандай тиешеси жок адам. Эфесиктерге жазылган кат 2-бөлүмдө куткарылганга чейин силер да Машаяксыз элеңер. Четтетилген элдерден элеңер, же болбосо келишимдердин негизинде убадаларга чоочун элеңер деп айтылат. Бул дүйнөдө жашаган учурда куткарылган адамдардын жашоосу бул Теңир менен түздөн түз курган мамилеси, же болбосо жашоосу деп айтылат. Мен сиздерге деле буга чейин айтып келгендей эле, ишеним бул теория эмес, ыйык жазуу бизге жөн гана кандайдыр бир билим же болбосо маалыматты гана таркатып жаткан китеп эмес. Ар бир айтылган сөзгө биз тил алчаактык менен жашашыбыз үчүн берилген. Эгерде Кудайдын сөзүн угуп аткарбаган болсо, анда күзгүдөн өзүнүн келбетин көрүп, өзүнүн келбети кандай экендигин унутуп койгон менен барабар деп айтылат. Өзүнүн образы кандай адам экендигин билип, оңдош керек нерсени оңдоп,
оңдогонго караганда ал унутуп койгон сыяктуудай болот. Сөз угуп жатканда адамдар ооба туура биз сөз боюнча жашашыбыз керекпиз деп чечим чыгарат дагы анан бир аз убакыт өткөндөн кийин баардыгы жок болуп кетет. Өзү каалагандай, өзү туура деп эсептегендей жашоо менен жашайт. Аны биз эч качан руханий жашоо деп айта албайбыз. Ошондуктан ыйык жазууну биз изилдеген учурда Кудайдын сөзү катары кабыл алышыбыз керекпиз. Кудайдын сөзүн угуп аткарбасак, анда ал өзүн өзү алдаган адам болот. Кудайдын сөзүн угуп унутуп эле тим болбостон ар бир сөздү иш жүзүндө аткарышыбыз керекпиз. Анткени сөздү канчалык иш жүзүндө аткарган болсок, ошончолук бизге бата келет. Тил алган учурда Кудайдын бизге убадаланган бардык батасы келет. Ушул сөздөрдү угуп аткарган адамга ал бата алып келет деген аят сыяктуудай эле. Кудайдын сөзүнө биз баркалбай койбостон, ар бир сөзгө маани берип, мисалы атасы деле баласына бир сөз айта турган болсо, ооба ата так ошондой аткарам деп иш жүзүндө аткарган болсо, анда ал атасынын сөзүн эки кылдырбастан ошол сөзгө толугу менен баш ийип аткаргандыгын билдирет. Биз сиздер менен Кудайга ата деп кайрылабыз. Кудай биздин атабыз болду. Кудайга кызмат кылабыз. Анан Кудайга кызмат кылуу деген эмнени билдирет? Оозубуз менен гана эмес, жүрөгүбүз менен, жашообуз менен Кудайдын асында кызмат кылышыбыз керекпиз. Филиппиликтер 2-бөлүм 6-аятта Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан өзүнүн Кудай менен теңдеген олжо деп эсептеген жок. Кулдун кейпин кийип адамга окшош болду дагы, ал өлгөнгө чейин өзүн өзү басынтты. Бизди куткарып алыш үчүн бүт куткарылган адамдар үчүн ал үлгү катары өзүн көрсөттү. Ошондуктан элчи Павыл айтат: мен Машаяктан үлгү алгандай силер да менден үлгү алгыла. 1-Коринтуктар 11-бөлүм 1-аятты. Павылдын жашоосун карап көрө турган болсок, бүт жашоосунда Теңирге баш ийип жашаган, үлгү алып жашаган. Ошондуктан эми бардык адамдарга кайрылып, эми силер менден үлгү алып жашагыла. Теңирдин ичиндеги жашоо эмне экендигин биз туура таанып билип, тил алчаак болуп, баш ийип жашай турган болсок, анда Кудайдын сөзүнө толук баш ийген болобуз. Азыр эле биз сиздер менен окуп кеткен аяттарды кайрадан карай турган болсок, 1-Коринтуктар 1-бөлүм 8-аятта Теңирибиз Ыйса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди акырына чейин бекемдейт. Куткарылган адамдарга айтылган сөздөр Коринттагы бир туугандарга. Ыйса Машаяк келген күнү куткарылган адамдардын эң акыркы үмүтү бул Ыйса Машаяк менен жолугушуусу. Ыйса Машаяк келген учурда биз бул дүйнөдө руханий жашоо менен жашаган жашообуз аяктайт дагы, андан кийин асман падышачылыкка чогуу бара турган күн келет. Бул дүйнөнүн тарыхы бүтөт дагы, ишенбеген адамдар үчүн Кудайдын каардуу соту болот. Теңирибиз Ыйса Машаяк келген күнү, ал күн бизге өтө эле жакын экендигин көрүп турабыз. Анткени Кудай бир күндү 1000 жылдай, 1000 жылды бир күндөй күтүп турат. Анткени бүт адамдардын куткарылып калуусун Кудай өзү каалагандыктан. Матай 24-бөлүм 14-аятта жакшы кабар бүт ааламга, бардык элдерге күбөлөндүрүү катары таркатылат. Ошондон кийин дүйнөнүн акыры келет. Азыркы учурда карай турган болсоңуздар, ыйык жазуу китеби дүйнө жүзүнө бүт бардык жака таркатылып келе жатат. 3600 тилден ашык тилге которулган. Байланыш жолдору аркылуу ар кандай жолдор менен, ыкмалар менен которулуп келе жатат. Бир дагы адам жакшы кабарды уккан жокмун деп кандайдыр бир шылтоо таппасы үчүн
бүт элдерге, бардык тилдерге которулуп, бардык элдер ошол өз тилинде окуй алыш үчүн Элчилердин иштери 1-бөлүм 8-аятта Самарияда, Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, атүгүл дүйнө жүзүнө таркайт деген сөз. Биздин Корея мамлекети акыркы алыскы чыгыш тарапта жайгашат. Ошондуктан бүт мамлекеттерге, Европага чейин тарап, андан кийин чыгыштагы бизге чейин дагы жакшы кабар сөзү жеткен. Дүйнөнүн акырында куткарылып калгандыгыбыз бул өтө эле чоң керемет же болбосо чоң бизге тартууланган ырайым. Теңирибиз Ыйса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди акырына чейин бекемдейт. Куткарылган күндөн тарта эми кемчиликсиз болушуңар үчүн Ыйса келгенде куткарылган адамдардын бардыгы анын алдында чогулушат. Куткарылгандан кийин биз кандайча жашоо менен жашадык, ошонун бардыгына сыйлык менен же болбосо даңк менен берилет. Лука 19-бөлүмдө мындайча насаат сөз айтылат. Бир ак сөөк адам болот дагы, ал падышачылыкка дайындалат. Анан алыскы башка бир өлкөгө кетердин асында өздөрүнүн кулун чакырып алат дагы, мына мен кайтып келгенче бул акчаны айландыргыла деп буйрук берет. Ал эми Матай 25-бөлүмдө өзүнүн кулдарын чакырып, аларга акча каражатын же болбосо минаны тапшырат. Бир адам барат дагы ошол талантты дароо айландырып, башка пайдасын алып келет. Ал эми бир адам болсо ошол талантты кандай алган болсо, ошол бойдон сактап кайрадан кожоюнуна кайтарып алып келет. Бул дүйнө кабыл албаган Ыйса, биздин куткаруучубуз, кайрадан даңктуу денесинде бул дүйнөгө келет. Кайрадан келген Ыйса Машаяк өзүнүн даңкы менен келет. Ал күн бизге өтө эле жакын. Балким биз тирүүлөй Ыйса менен жолуга турган күн да болушу мүмкүн. Өз даңкы менен келе жаткан Ыйса, жанакы падыша өзүнүн кулдарын чакырып, кайрадан алардан отчет алыш үчүн аларды текшерип, пайдасын берген сыяктуудай эле куткарылган күндөн тарта биз кандайча жашоо менен жашадык, ошого эсептеш үчүн дагы Ыйса келет. Ошондуктан жөн гана эле Ыйса келет деп эле кубанып эле отура бербестен, биз аны менен жолугушууга даяр болушубуз керекпиз. Мына сенин бир талантың менен мен 10 талант пайда таптым дегенде, жарайсың, ишенимдүү, жакшы кул. Сага 10 шаарды башкарууга мүмкүнчүлүк берем. Эмне үчүн мындай насаат сөздөр айтылган? Анткени биз дагы Кудайдын астында кандайча даңкка, кандайча сыйлыкка ээ боло алабыз, ошол жөнүндө айтылат. Дагы бир 5 талантты пайда таап алып келген адамга, кулуна 5 шаардын үстүнөн башкарууга сага мына бийлик берилет деп. Аны дагы ал мактайт, жарайсың, ишенимдүү, жакшы кул деп. Ал эми бир кулу болсо, кандай талант берилген болсо, ошону ошол бойдон кайрадан кожоюнуна айтып келет, кайтарып берет. Ал бир дагы пайда таппастан кайрадан ошол бойдон сактап алып келген кулуна жаман, жалкоо кул деп аны ашкерелейт. Жеремия 48-бөлүмдө Кудайдын ишинде жалкоо болгон адамдар каргышка калышат деген сөздөрдө айтылат.
Бул өтө эле коркунучтуу сөздөр. Куткарылган адам болгон болсок, анда биз Кудайдын иштерин аткарышыбыз керекпиз. 1 Корунтуктар 15 бөлүмдө 58 аятта Теңирдин ишин ар дайым жан дилиңер менен кылгыла. Кудайдын ишинде тил алчак эле болбостон ар дайым жан дилиңер менен кылгыла. Анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин да билесиңер. Теңир үчүн жашаган жашообуз эч качан текке кетпейт. Анткени баардык кылган ишибиз сыйлык менен, даңк менен бизге кайтарылып берилет. Ыйса Машаяк келген күндө кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди акырына чейин бекемдейт. Жарайсың, ишенимдүү, жакшы кул. Кожоюнуңдун кубанычына ортоктош бол. Анан дагы бир учур, жаман жалкоо кул. Биз кандайча жакшы сөздөрдү угушубуз керек болот? Кандай алкыш сөздөрдү укканга аракет кылышыбыз керекпиз? Кече мага бирөө телефон чалды. Биздин Сеул борбордук жыйында жашап жүрүп, андан кийин башка жыйынга кызмат өтөш үчүн кеткен биздин диакон бар эле. Ал биздин жыйын үчүн өтө көп кызмат кылган адам. Азыркы биздин жайкы конференция өтүп жаткан Галилея лагерин табышыбыз үчүн ошол диакондун джип машинасына отуруп алып 50дөн ашык жерди кыдырганбыз. Анын жыйынтыгында азыркы биздин лагерь жайгашкан жер участогун сатып алганбыз. Ошол ишти аткарышыбыз үчүн ошол биздин диакон өтө жакшы үлгүлүү иштерди көрсөткөн эле. Анан жаңыдан биздин жыйындар курулуп баштаган учурда дагы көптөгөн салымын кошкон адам эле. Кечээ күнү мага кабар келди, ошол диакон асман падышачылыкка кетти деп. Бүгүн ушул сөз бүткөндөн кийин анын жакындарына, туугандарына барып, мен жолугушайын деп пландап турам. Анан ошол диакон Кудайга кетти деген сөздү укканда бир четинен бир аз кубаныч дагы болду, бир аз көз артуу деген болду. Анткени куткарылган адамдын өлгөн өлүмү бул аябай деле чоң кайгы эмес. Анткени 115 Забур 6 аятта Теңирдин көз алдында өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат деп айтылат. Ошол эле Аян 14 бөлүмдө дагы айтылат. Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Анткени алардын иштери артынан барат. Бул дүйнөдө кандай иштерди аткарган болсо, ошонун баардыгы артынан барат дагы түбөлүк даңк, түбөлүк сыйлыкка айландырат. Ар бирибиз эле ошол күндү башыбыздан өткөрүшүбүз керекпиз. Мисалы, Олимпиадада катышып жаткан бир чемпион жарыштын аягына жетет дагы ура, жеңиш менде деп кыйкырган сыяктуудай эле бул дүйнөнүн акырында бүт иштерибиздин баардыгын бул дүйнөдө калтырып, бир гана Теңирдин алдына барып, кылган иштерибиз үчүн сыйлыгыбызды, даңкыбызды алышыбыз үчүн барабыз. Кемчиликсиз болушуңар үчүн, өз тиешебизди алышыбыз үчүн аягына чейин бекем туруктуу болушубуз керекпиз. Анткени Теңир бизди куткарып эле тим болбостон, аягына чейин бекем туруктуу болушубуз үчүн дагы жардам берет. Мисалы үчүн ата энеси баласын төрөп эле болду деп алардан баш тартпайт да. Дене жактан дагы, моралдык жактан дагы жакшы инсан катары чоңоюш үчүн ар тараптуу тарбия дагы беришет, жардамын дагы көрсөтүшөт. Ошол балдары ата энесинин алдында татыктуу балдары катары жашап, мына бул менин уулум, бул менин кызым деп ата энеси мактануу менен айта тургандай болуп. Ошондой сыяктуу эле биздин Теңирибиз Ыйса Машаяк келген күнү
кемчиликсиз болушубуз үчүн азыр татыктуу жашашыбыз керек болот. Күн сайын бизди бекемдегендиги дагы Кудай өзү ошол ишти алып барат. Мен кичинекей кезимде жаңы биринчи баштапкы класска барганда деле эч качан жуунууну каалачу эмесмин. Анан жылаңач бойдон бир жакка качып кеткен болсом, апам атам аркама келип уруп чапкылап жыйынтыгында мени жуунтуп коюшчу эле. Ата энеси деле мисалы үчүн балдары тил укпаса, тентек кыла турган болсо жазалап коюшу мүмкүн. Мен азыр деле элестетип көрсөм, атамдан эч бир таяк жеген эмесмин. Апамдан көп эле жолу таяк жегенмин. Апам көбүрөөк жазалаган. Менден улуу 5 эжем бар. Апам болсо 5 кыз төрөп, анан эң акырында мени эркек төрөгөн. Анан эжемдер мени жерге да койбостон дайыма жуунуна көтөрүп жүрчү экен да. Кичине эле бир ката кетирсем, эч нерсе кылбасам, мени кыйкырып деле, урушуп деле андай жазалашкан эмес. Бирок апам ар дайым чыбык менен мени жазалачу да. Чыбыкты көз көрүнө турган жерге илип коет дагы. Жакын жерге илип койсо мен аны сындырып коймокмун да. Ошон үчүн бийик жерге илип коюп туруп, мен туура эмес иш кылсам, мени карап туруп, анан тиги чыбыкты бир карап койчу да. Эмне үчүн? Бул эскертүү катары. Тетиги чыбык сени күтүп турат деген мааниде. Мен туура эмес иш кыла турган болсом, ошол замат дароо мени сабабастан бир жолу чыбыкты колуна алса, апамдын эске тутуусу дагы ушунчалык жакшы болчу да. Анан мына баланча күнү сен тил алган эмессиң, баланча күнү мындайча иш кылгансың деп, ар бир туура эмес кылган иштерим үчүн мына деп бирден экиден сабаган эле. Эмне үчүн мени сабаган? Мени жакшы көргөндүктөн. Апам мени ушунчалык барктап, ушунчалык сүйүп тарбиялаган. Теңир да бизди ушунчалык сүйгөндүктөн бизди жазалашы мүмкүн. Жек көргөндүгү үчүн бизди өлүп калсын деп жазалабайт, бизди оңолсун деп. Азыр эле эмес, Ыйса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушубуз үчүн, уят карууга калбашыбыз үчүн азыр дагы бизди тарбиялап, азыр да бекемдеп келет. Теңирдин аткарган иштерин карап көрө турган болсок, мисалы үчүн бир үй бүлөдө деле бирөөсү жакшы уккан, бирөөсү тентек кылган балдар болот да. Кудайдын астында азыркы менин образым кандайча акыбалда турат? Мен жакшы тил алчак баламынбы, же болбосо тентек кылган баласымынбы? Ошону ойлоп көрүшүбүз керекпиз. 9-аятта силерди өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Силерди чакырган Кудай деп, бул бизди куткарып алган Кудай жөнүндө айтат. Өз уулу Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган. Бизди куткарып алыш үчүн Теңир менен мамилелешүүдө болушубуз үчүн. Куткарылуудан кийинки биздин жашообуз бул Теңир менен болгон мамилелешүүбүз. Куткарылган адамдардын баардыгы Теңир менен болгон мамилесин билдирет. Бул дүйнөдө адамдар деле мисалы үчүн өз-өзүнчө кругтары менен бөлүнүп жашашат да. Бир уруудагы, бир улуттун элдери мисалы үчүн бири-бирин аяшат, бири-бирин колдойт. Анан мисалы үчүн биз чет мамлекеттик жарандарга кандайдыр бир зыян келтире турган болсок, анда ал адамдардын атайын коргой турган өзүнүн элчилиги болот. Мисалы үчүн бир компания, бир фирма боло турган болсо, ошол жакта кесиптештер бир кругта мамиледе болуп, өз алдынча бөлүнүп мамиледе болуп келишет.
үй бүлө менен туугандары биригип. Ошондуктан мамиле деген сөз дагы өтө маанилүү. Жада калса жаныбарларды деле карасаңыздар, балыктар менен, балыктардын ичинен деле ар түрлүү балыктар бар да, чоң килтейген кит бар, кичинекей көзгө араң көрүнгөн балыктар бар. Бирок ошолордун баардыгы түрү менен, арстандар менен. Алсыз жаныбарлар менен, жырткыч жаныбарлар менен баардыгы түрү менен жүрөт дагы бир мамиледе болушат. Бири-бирине жардам көрсөтүшөт, көмөктөшөт, кам көрүшөт. Биз куткарылган күндөн тарта бир үй бүлөдө же болбосо туугандар арасында кан суудан да коюу деп айтылат. Ошондуктан куткарылган адамдар эми биз кан менен байланышкан бир туугандар эмес, ыйык рухтун жетеги менен, ыйык рух бизди биримдикке чакырган бир туугандар болгондуктан денедеги бир туугандарга салыштырмалуу рухта пайда болгон бир туугандарыбыз биз үчүн өтө жакын, өтө эле маанилүү адамдар. Анткени биз бул дүйнөдө гана чогуу жашабастан, түбөлүк бейиште дагы түбөлүккө чогуу жашай турган адамдарбыз. Анткени бул дүйнөдөгү биздин болгон туугандарыбыз 70-80 жыл чогуу жашасак, андан кийин бул дүйнөдөн ажырайбыз. Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Асман падышачылыкка барганда дагы бул дүйнөдө кандай үй бүлөдө жашасак, ошол бойдон бейиште да ошентип жашайбызбы? Жок. Тозокто ошол нерселердин баардыгы сезилген болот. Анткени Лука 16-бөлүмдө бай адам ал тозокко барып түшөт да андан кийин Лазарды көрөт. Анан кайрылып айтат: менин 5 бир тууганым бар. Алар да бул азаптуу жерге келбеши үчүн Лазар барып көйлөндүрсүнчү деп Ыбрайымга өтүнөт. Анткени ал бай адамдын түшүнүгү боюнча менин 5 бир тууганым дагы ушул тозокко келе турган болсо, алар да мага окшоп кыйналат, азап тартат дегенде Ыбрайым ага эмне деп жооп берет? Мусанын жана пайгамбарлардын китептери бар, ошолорду угушсун. Эгерде өлүп калган адам тирилип барып көйлөндүрө турган болсо, сен сөзсүз түрдө куткарылып бейишке барышың керек деп айтуунун да кереги жок деп айтылат. Анткени биринчиден куткарылган адам жакшы кабарды ал адамдарга таркатып жатат да, андан кийин ошол адамдар бар болгондуктан өлгөн адам тирилип барып аларга көйлөндүрсүн деген мааниде айтылган жок. Ошондуктан тозокто кандай сезимдер болгон болсо, ошондой эле сезилет. Ал эми бейиште андай адамдык сезим деген нерсе жок болот. Анткени денеде бул дүйнөдө кандай байланышта боло турган болсок, ошонун баардыгы түбөлүк бейиште болот деген мааниде эмес. Куткарылган адамдар бейишке барганда бири-бирин баардыгын тааныган болот. Элчи Павыл Корунттагы, Тессалоникадагы бир туугандарга кайрылып айтат: ошол күнү силер менин кубанычым болосуңар. Бири-бирибизге кубаныч болобуз деген сөз, демек бири-бирибизди тааныйбыз, билебиз деген. Лука 16-бөлүмдө 9-аяттан баштап: өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. Бул дүйнөнүн байлыгы менен
башка адамдардын жаны куткарылып калышы үчүн ошол байлык менен досторду күткүлөт. Ошол байлыктын баардыгы жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк жайга кабыл алышсын. Биз кызмат кылган бир туугандардын баардыгы түбөлүк бейиште кубаныч менен бизди тосуп алат. Мисалы үчүн чет мамлекетке жакшы кабар таркатыш үчүн мен бат чыгам го. Америкага дагы, Гонконгко дагы, Гавайиге дагы барып турам. Ошол чет мамлекетке барган учурда ал жакта да биздин жыйындар болгондуктан аэропортко чейин бир туугандар келип алып кубаныч менен, кээ бирлер гүлдөн чоң букет жасап алып барып мойнума кийгизип коюшат. Аябай кубанычта болосуң, сүйүнөсүң. Бул да карап көрсөң адамга көңүл бургандыктан аябай жакшы. Кечирип коюңуздар, бирок мага бул нерсе аябай жагат. Бирок элестетип көрсөңүздөр, аэропорттон түшсөң, эч бир адам сени тааныбаса, бирөө дагы сени тосуп чыкпаса, анда канчалык бир аз көңүлүң чөгүп калат. Ошондой сыяктуу эле бул дүйнөдө бир туугандар менен бир мамилелешүүдө болсок, ошол бир туугандардын баардыгы бейиште барганда дагы бизди кабыл алышат кубаныч менен. Бул дүйнө жок болгон учурда, байлык жок болуп кеткен учурда, биз теңирдин ичинде баарлашкан, мамилелешкен бир туугандардын баардыгы бизди түбөлүк бейиште кабыл алышкан болот. Ошондуктан куткарылган адамдардын баардыгы бир мамилелешүүдө болушат. Ал адам бай болобу, кедей болобу, сулуу болобу, сулуу эмес болобу, же болбосо бул дүйнөдө кандайдыр бийликке ээби же жокпу, анын баардыгы эч бир таасирин тийгизбейт. Бизди бириктирген нерсе бул куткарылуу, мамилелешүү. Биздин бир туугандар Африкага көп барышат го. Бир жылда канча жолудан барышат. Азыр Африкада 34 мамлекетте биздин жыйындар өтө көп. Мындай сөз айтпашым керек эле, бирок африкалыктар кара түстө болушот го, капкара. Бирок алардын сырткы келбети эмес, ички дүйнөсүн карасаң ушунчалык жакшы. Алардын сырткы келбети кандай көрүнөт, ал маанилүү эмес. Денедеги жашоосу маанилүү эмес. Куткарылгандыгы үчүн Африкадагы куткарылган пасторлор бир туугандар менен кучакташып, баарлашып отурганда ушунчалык кубанычка толосуң. Теңирибиз Ыйса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Кудай менен чогуу болгон. Теңирибиз Ыйса Машаяк менен болгон мамилелешүү, англис тилинде fellowship деп айтылат. Бул дагы өтө эле маанилүү. Руханий жашоо бул бир мамилелешүүдө болуу. Бир туугандар менен болгон мамилелешүү. Кээ бир адамдар куткарылдым дейт дагы, анан кийин мамилелешүүдө жок карасаң. Бир ата-эне аркылуу төрөлгөн эжеси, байкеси, иниси, карындашы, баардыгы бири-бирине байланышы бар да, кичинекей кезинен баштап бири-бирине кам көрүп, жакшы көрүп, көйгөйлөр менен бөлүшүп, башка чоочун адамдардан ошонусу менен айырмаланышат да. Ошондой сыяктуу эле куткарылган баардык бир туугандар Ыйса Машаяктын каны жана ыйык рухтун жетеги менен бир болгон адамдар, анан кичинекей эле бир көйгөй жаралса, келишпестик пайда болсо, бири-бирине таарынып, урушуп, талашып отурса, анан каяктагы мамиле болот. Биринчи Жакан 1 бөлүмдө чогуу ачабыз. Жакандын жазган 1 каты 1 бөлүм 3-4 аяттар. 1 Жакан 1 бөлүм 3-4 аяттар чогуу окуйбуз. Силер менен биздин ортобузда мамиле болушу үчүн
Биз силерге укканыбызды жана көргөнүбүздү жарыялап жатабыз. Ал эми биздин мамиле Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Муну силерге кубанычыңар толук болушу үчүн жазып жатабыз. Биз силерге эмнени көрсөк, эмнени уксак, ошону жарыялап жатабыз. Бул биринчи жаканды жазган адам Ыйсанын 12 шакирттин ичинен эң эле сүйүктүүсү, эң эле жаш шакирти бул жакан эле. Ыйса Машаяк айкаш чыгашта кадалган учурда апасы, энеси Мариям менен айкаш чыгаштын алдында турган. Анан Ыйса Машаяк өз жанын берген учурда анын энесине кам көргөн адам. Анан эң акырында Патмос аралына чейин барып, аян китебин жазган. Элчи Жакан жазган китептер бул Жакан китеби, 1, 2, 3 Жакандын каты жана аян китеби. 5 китепти жазган болот. Жакан, 1, 2, 3 Жакан жана аян китеби. Жакан жазган жакшы кабардагы мазмун Ыйса Машаяк кандайча бул дүйнөгө келди, кандайча биз куткарылууга ээ боло алабыз, ошол жөнүндө айтылган болсо, 1, 2, 3 Жакан китептери болсо, куткарылган адам кандайча Теңир менен бир мамилелешүүдө боло алат, ошол жөнүндө айтылат. Ал эми аян китебинде куткарылган адамдардын эң акыркы үмүтү эмне менен байланыш, ошол жөнүндө айтылат. Силер менен биздин ортобузда мамиле болуш үчүн силерге укканыбызды жана көргөнүбүздү жарыялап жатабыз. Теңир менен чогуу болуп, көргөнүбүздү жана укканыбызды жарыялап жатабыз. Куткарылган адам үчүн мамиле деген сөз өтө эле маанилүү. Бир Кудайдын алдында, бир туугандар менен, бир ишенимде, бир үмүттө, бир жашоонун максатын көздөп жашаган бир туугандар. Ошондуктан бир мамилелешүүгө чакырылган адамдарбыз. Биздин мамиле Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамиле. Биз адамдарды өзгөчө бөлүп, акчасы бар адамдар, жолбосу бийликте турган адам деп бөлүнбөйбүз да. Бир эле Кудайдын алдында бир туугандар катары чакырылган адамдар менен болгон мамилелешүүбүз. Бул ыйык мамилелешүү деп айтылат. Бул жөнүндө силерге жазып жатканыбыз Кудай Ата жана анын уулу Ыйса Машаяк менен болгон мамилелешүүдө болушуңар үчүн жана кубанычыңар толук болуш үчүн жазып жатабыз. Мамилелешүүдө болгон адамда ар дайым кубаныч болот. Биз бул дүйнөдө ар түрлүү жолдор менен кубана алабыз. Мисалы үчүн бир адам жакшы үй бүлөдө төрөлгөндүгү үчүн кубанат. Бирөө байлыгы менен кубанат, байлыгы бар болгондугу үчүн. Дагы бир адам башка адамдарга караганда сулуу келбетке ээ болгондуктан сулуулугу менен кубанат. Дене жактан карап көрө турган болсок, ар кандай шарттар адамды кубанычка алып келет. Ал эми куткарылган адамдар мындан дагы ашып ташыган кубанычка ээ боло алышат. Эмне үчүн? Анткени эң эле чоң ырайымга, куткарылууга ээ болгондугубуз үчүн. Андан сырткары куткарылган адамдардын ичинде мен дагы чогуу болуп, ошол мамилелешүүгө чакырылып алынган адам экенимди биле турган болсок, кубанычыңар толук болуш үчүн, ошол кубаныч толук болуш үчүн бул мамилелешүүдө болушубуз керекпиз. Бир мамилелешүүдө болушубуз үчүн бир кыйнаган нерсени
башыбыздан өткөрүшүбүз керекпи? Жок. Кээ бир учурда мамилелешүүдө мен деп айтат дагы, жүрөгү менен ою менен такыр башка жакта жүргөн адамдар дагы бар. Бири-бирин урматтаган, бири-бирин сыйлаган, бири-бирине жардам берген руханий жашоо менен адам эч качан жалгыз жашай албайт. Жыйын деген сөз өтө көп жазылат. Грек тилинен алганда экклесия, бөлүнүп алынган, чакырылып алынган адамдар, ыйыкталган адамдар. Ошол мамилелешүүдө болуу бул биздин руханий жашообузду өтө жакшы сүрөттөп берет. Эфесиктерге жазылган кат 2-бөлүмдө чогуу ачабыз. Эфесиктерге жазылган кат 2-бөлүм 19-аятта. Чогуу окуйбуз. Демек силер эми чоочундар жана келгиндер эмессиңер, ыйыктардын мекендештерисиңер жана Кудайдын өз элисиңер. Эми силер куткарылган адамдарга, Эфестеги бир туугандарга элчи Павыл айтат. Ошол эле учурда бизге айтылган сөздөр. Эми силер чоочундар да келгиндер да эмессиңер. Чоочун деп кимди айтабыз? Куткарылган адамдардан сырткары башка бир адам боло турган болсо, ал чоочун адам болот. Кээ бир имараттарда чоочун адамдарга кирүүгө тыюу салынат деген сөздөр жазылат го. Ошол имаратка тиешеси жок адамдар кирүүгө болбойт деген сөз. Тыюу салынат. Эми куткарылган адамдардан сырткары адамдардын бардыгы чоочун. Жүйүттөр болсо бир гана жүйүт эли, өздөрүн Кудайдын тандап алган элибиз, башка адамдардын бардыгы бизге тиешеси жок деп эсептеп келишкен эле. Ал эми бул аятта айтылат: эми силер куткарылган күндөн тарта чоочундар жана келгиндер эмессиңер, конок эмессиңер. Биз бардыгыбыз бир ыйыктардын мекендештерисиңер, Кудайдын өз элисиңер. Түбөлүк бейишке бара турган Кудайдын мекендештери жана элибиз. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта биздин мекенибиз асманда. Куткарылган адам түбөлүк бейиштин жараны болуп саналат. Мисалы үчүн Кореяда төрөлгөн адам Корея жарандыгына ээ болот. Ошондуктан Корея жарандыгына ээ болгон адам чет мамлекетке барып кандайдыр бир кыйынчылыкка туш келе турган болсо, анда ошол мамлекеттеги жайгашкан биздин элчилик өз жараны үчүн кам көрөт дагы жардамын көрсөтөт. Америка жарандыгына ээ болгон адамдар ушунчалык мактануу менен айтат экен да: мен Американын, АКШнын жаранымын деп. Ал эми биз кайсы падышачылыктын жараныбыз? Эң кооз падышачылыктын жараны болуп эсептелебиз. Эң кооз падышачылык бул түбөлүк бейишти билдирет. Кооз падышачылыкта жыпар жыттуу көптөгөн гүлдөр гүлдөп турган учуру, өмүр дарагы өсүп турган жер, ошол кооз падышачылык, ошол кооз бейиш Кудайдын падышачылыгы. Дал ошол падышачылыкка бара турган жарандыкка ээ болгон адамдарбыз. Түбөлүк бейиште жашай ала турган мүмкүнчүлүккө ээ болгон адамдарбыз. Кудайдын өз элисиңер деген сөз бул Кудайдын үй бүлөсүсүңөр деген мааниге ээ. Куткарылган күндөн тарта биздин ишенимибиз бир, үмүтүбүз бир, максатыбыз бир болгондуктан
Эми биздин үмүтүбүз баардыгыбыз бир түбөлүк падышачылыкка барып Кудай менен чогуу жашоо. Кичинекей эле бир көйгөй түшүнбөстүк пайда боло турган болсо, сиздерден суранаарым, урушпаңыздар. Мисал үчүн бир үй бүлөдө кичинекей бала бар, тентек бала бар. Анан ошолордун баардыгына карабастан ата энеси же болбосо чоң кишилер аны кучактап, бетинен өөп, көмөгүн көрсөтөт. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдардын ичинде дагы алсыз адамдар болушу мүмкүн. Анан бул адам мындай тигиндей деп эле четке кагып койбостон сүйүү менен аны кучактап кабыл алышыбыз керекпиз. Эми биз чоочундар да, келгиндер да эмеспиз. Анткени Кудайдын үй бүлөсү, Кудайдын эли болдук. Муну эч качан унутпашыбыз керекпиз. Анткени мамилелешүү деген биз үчүн өтө эле чоң ролду ойнойт. Эфесиктерге жазылган катта 4-бөлүм 3-аятта рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу эмне кылгыла дейт? Канча жолу окудук эле, анан унутуп калдыңыздарбы? Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. Биз бир өмүргө, бир үмүткө, бир максатта баардык жагынан биримдикке чакырылган адамдарбыз. Ошондуктан рух биримдигин аткаргыла, сактагыла деген жок да. Рух биримдигин, рух бир кылган нерсени сактоого аракеттенгиле. Шайтан биздин куткарылуубузду эч качан тартып ала албайт. Жакан 10-бөлүм 28-аятта мен аларга түбөлүк өмүр берем, алар эч качан өлүшпөйт, аларды менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Куткарылган адамдын куткарылуусун эч ким тартып ала албайт. Куткарылган адам туура эмес иш кылса, балким жазаланышы мүмкүн, бирок куткарылуусун жоготуп ала албайт. Куткарылган адам Кудайдын кол алдында. Кудай өзү биз үчүн канын төгүп куткарып алгандыктан, анан кантип бирөө Кудайдын колунан биздин куткарылуубузду тартып алып алсын? Шайтан да тартып ала албайт. Анткени мага берген Кудай. Кудайдын колунда, Ыйса Машаяктын колунда өтө бекем сакталып турат. Мисал үчүн Кореянын улуттук банкынын жирдин түбүнө өтө бир супер сейфтин ичине дагы акча катып кое турган болсоңуз, анда кандайдыр бир жолдор менен уурлар ошол жака чейин жетип акчаңызды уурдап алышы мүмкүн. Ал эми биз ээ болгон куткарылуу Кудайдын колунан аны эч ким тартып ала албайт. Куткарылган адамдын куткарылуусун эч качан шайтан тартып ала албайт. Кээ бир учурда кээ бир адамдар айтып келишет, куткарылууңду жоготуп алышың мүмкүн деп. Андай туура эмес. Андай боло турган болсо, куткарылган адам тозокко барбайт, ошондуктан өзү каалашынча күнөө кетирип жашай берсе болот деген нерсе туурабы? Албетте жок. Биздин жаныбызды, куткарылуубузду тартып ала албаса дагы шайтан эмне кылат? Ар кандай жолдор менен бизге азгырыктарды жаратат. Бул дүйнөдө мисал үчүн адам кандайдыр бир даанышман чоң иштерди жасап, адамдардын сый урматына ээ болушу мүмкүн, бирок шайтан ар кандай азгырыктарды, ар кандай сыноолорду жиберип, ал куткарылган адамды жараксыз кылып коюшу мүмкүн. Мамилелешүүдөн алыстап кете турган болсо, ал эч нерсе аткара албай калат.
Ошондуктан биз руханий жашообузда эң эле маанилүү нерсе бул мамилелешүү. Мамилелешүүдө болгонго да мүмкүн, болбой койсок деле болот деген эмес, бул Кудайдын буйругу. Мамилелешүүдө болбой туруп, адам эч качан руханий жашоо менен Кудай менен чогуу боло албайт. Адам канчалык жакшы иштерди кылбасын, бирок мамилелешүүдө болбосо Кудайга эч кандай тиешеси жок адам болот. Анткени руханий жашоо бул мамилелешүүдө Теңир менен чогуу болуу. Мамилелешүүдөн алыстаган адам Кудайдын жардамы, Кудайдын жетегине ээ боло албайт. Жакан 15-бөлүмдө силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар. Мамилелешүүдө болбой туруп биз өз алдыбызча эч нерсе кыла албайбыз. Мамилелешүүдө боло турган болсок, анда менин ишенимим да күндөн күнгө бекемделет, Кудай үчүн кызмат кыла алам, бир туугандарды сүйө алам. Мамилелешүүдө боло турган болсом, анда мен аркылуу көптөгөн адамдар куткарылууга кайтып келе алышат. Мамилелешүүдө жок болсом, анда мен эч нерсе кыла албайм. Жада калса, Кудайдын астында жараксыз адам болуп калам. Анткени Иса айтат, менсиз эч нерсе кыла албайсың. Кээ бир адамдар айтат, бул дүйнөдө жакшы иштерди кылсаң, кайрымдуулук кыла турган болсоң, анда көп ийгиликке жетишесиң деп. Бирок Кудайдын көз алдында бул эч нерсе эмес. Анткени бул дүйнөдө деле андай адамдар өтө эле көп да. Кудайдан алыстап мамилелешүүдө болбогон адам эч качан Кудайга жага турган ишти кыла албайт. Куткарылган адамдардын баардыгын рух өзү бириктирет. Жыйында жеткилең адам болуп, керектелүүчү ырайым, керектелүүчү батага ээ болуп, ишенимибиз мындан дагы өсүп бекемделишибиз үчүн. Кичинекей бала ата энесин таштап өз алдынча бөлүнүп, нормалдуу жашоо менен жашай алабы? Албетте жашай албайт. Балким ал бала балдар үйүнө, жетимдер үйүнө барып калышы мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле мамилелешүүдөн четтеген адам руханий мааниде ал жетимсирип калышы мүмкүн. Мамилелешүүдө болгон адам гана ишеними күндөн күнгө бекемделип, мындан ары дагы ал өсө алат. Рух биримдигин сактап, Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашаган учурда. Ошондуктан рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу сактоого аракеттенгиле деген сөз жөндөн жөн айтылган эмес. Эйден багын эмне үчүн сакталсын деп буйрук берилген. Үйдү сактагыла деген сөз эмне үчүн айтылган? Ууру келиши мүмкүн болгондуктан. Эмне үчүн эйден багы сакталсын деп айтылган? Эйден багында эч ким жок эле да. Шайтан бар болгондуктан. Адам ата Кудайдын сөзүнө тил албагандыгы үчүн Кудайдын сөзүнө тил албагандыгы үчүн эйден багынан кубаланып чыгарылат. Ал бийликтен дагы айрылат дагы. Ошол учурдан баштап аянычтуу күнөөкөр адамдын жашоосуна ээ болот. Шайтан ар тараптуу ошондой сыноолорду, азгырыктарды жиберип турат. Рух биримдигин сактоого аракеттенгиле. Кудайдын сөзү, Кудайдын сүйүүсү аркылуу биримдикке чакырат. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз.
Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 1-аяттан баштап 4-аятка чейин мен сиздерге окуп берейин. Ошентип, эгерде силерде Машаяктан келген кандайдыр бир соорону, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук жана боорукердик бар болсо, анда мени кубанткыла, бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула. Эч бир нерсени атаандаштык жана көөрөңдүк менен кылбагыла. Тескерисинче момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло. Бул жерде карасаңыздар, Филиппия жыйыны өтө үлгүлүү жыйын катары таанымал. Анткени элчилердин иштери 16-бөлүмдө элчи Павыл Филиппия жергесине жакшы кабар таркатыш үчүн барат дагы, эл ага каршы чыгат дагы, жыйынтыгында анын кийимдерин сыйрып алып, таяк менен сабагандан кийин түрмөгө түртүп киргизет дагы. Павыл менен Сыласты түрмөгө отургузушат. Бирок ошол учурда алар кайгыга батпастан Кудайды даңктап ырдашат дагы. Түрмөнүн сакчысы ошол элчи Павыл аркылуу дагы куткарылууга ээ болот. Лидия деген бир тууган аркылуу Филиппиядагы жыйын пайда болот. Анан Филиппия жыйыны өмүрүнүн аягына чейин элчи Павылга бүт жардамын көрсөтүп келген. Элчи Павыл Римде түрмөгө камалган учурда дагы Филиппия бир туугандары Эпафродит аркылуу элчи Павылга материалдык жактан ар тараптуу жардамын көрсөтүп келип, Машаяктан келген кандайдыр бир сооруну, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук, боорукердик бар болсо, анда мени кубанткыла. Филиппиядагы бир туугандарга эмне деп кайрылат? Кайрымдуулук, соорону, сүйүү кубанычы баардыгы бар болгон болсо, анда чогуу кубанычта болгула. Эмне үчүн жашап жатасыңар? Ошол жашооңордун максаты эмне менен байланыш? Баардык нерседе бир ойго, сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана пикирдүү болгула. Эч нерсени атаандаштык жана көөрөндүк менен кылбагыла. Жыйындын ичинде карап көрсөң таң калыштуу нерселер болуп өтөт. Баардык адамдар бирдей кызмат кылып, эч бир көйгөй маселе жаралбашы керек эле, бирок өкүнүчкө карай ошондой көйгөйлөр, маселелер жаралат. Билесиздерби, аталар же болбосо эркек бир туугандар караганда апалар ортосунда көбүрөөк ошол көйгөйлөр, маселелер жаралат. Кээ бир жыйынды карасаң, бир тарабы пасторду колдогон, бир тарабы пасторго каршы чыккан, экиге бөлүнүп кеткен жыйындар да бар. Албетте ага жоопкерчиликти пастор жооп берет. Эч качан бөлүнбөшү керек. Бир жыйын болгондон кийин көйгөйү бар адам дагы, алсыз адам болгон дагы бири-бирин айыптап, бири-бирин соттоп бөлүнүп кеткени бул эмнеси? Анда ошол адамдардын ичинде каяктагы мамилелешүү, каяктагы жакшы кабар таркатуу болмок эле. Анан алсырап калган бир туугандар аларды көрүп каяктан ишеними бекемделет эле. Бир үй бүлөдө атасы менен апасы күн сайын салгылашып, уруша бере турган болсо, анан ошону көрүп турган балдары эмнеге үйрөнөт эле? Эч бир нерсени атаандаштык жана көөрөңдүк менен кылбагыла.
Кээ бир адамдар бар, өзүн көрсөтүүнү каалаган адамдар. Өзүн жогору койгон адамдар. Тескерисинче момундук менен момун болгула дейт. Ыйсаны карап көрүңүздөрчү, канчалык момун катары өзүн көрсөткөн эле. Союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу үн чыгарган жок. Башка жаныбарлар же чочколорду союш үчүн алып бара жатканда алар ушунчалык каршылык көрсөтүшөт, кыйкырышат. Ал эми козу же болбосо кой билсе дагы үнсүз. Кой сойгон учурду мен көп эле жолу көргөм. Алдыңкы буттарын байлап, астына бир дагара коет дагы. Анан моюнан бир мындай бычак менен сайганда дароо кан агып баштайт. Анан кой үнсүз, ошол учурда дагы эч бир реакция жок, жатат дагы, көзүнөн акырын жаш тамат. Союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу же болбосо кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу, терисин кыркып жатканда акырын катачылык менен бир жерине тийип кесип алса дагы ошондо дагы үн чыкпастан үн чыгарбай турат. Ошондой жаныбар барбы? Менимче жок. Ошол кой бизге Ыйсаны жакшы көрсөтүш үчүн менимче Кудай койлорду жараткан сыяктуудай. Ал момундук жана жоош нерсени бизге көрсөтөт. Момундук бул толугу менен Кудайдын эркине баш ийүү, жоош деген бир гана Кудайдын алдына өзүн басынтуу. Башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Жыйындын ичинде эч бир адам өзүн жогору көтөрбөшү керек. Ал шайтан колдонгон адам болуп калышы мүмкүн. Анткени шайтан да текеберленип кеткендиги үчүн кубаланып чыгарылган. Жыйындын ичинде кандайдыр бир кызмат бериле турган болсо, бул адамга адамдык кызмат же болбосо чин берилген эмес. Кээ бир адамдар бар, бул адамга эмне үчүн мындай кызмат берилет дагы, мага мындай кызмат жок деп таарынып калган адамдар да бар. Жада калса жыйындан кетип калган адамдар бар. Анан ушул каяктагы руханий жашоону билдирет. Жыйында кызмат берилгени, тапшырылып берилгени, мындан ары дагы бүт аракетин жумшасын деп берилет да. Атаандаштык же көйрөңдүк менен кылбагыла. Кээ бир адамдар бар, жумушун аткарат, бирок өзүн мындай көтөрүп аткарат го, менсинген жүрөк менен. Тескерисинче момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойлот. Адам биринчиден өзүн жакшы анализдеп карап көрүшү керек, өзүнүн аткарган иштерин, андан кийин башка адамдарды, алсыз адамдарга жардамын көрсөтүп, Эфесиктер 4-бөлүмдө 14-15 аяттарда Ыйсага болгон билимибиз, ишенимибиз менен бир болуп, башчыбыз Машаякка окшошуп өсүшүбүз үчүн дайындады. Жыйын жеткилең деңгээлге жеткенге чейин биз бардык жагынан Машаякка окшошуп өсүшүбүз үчүн. Жыйын жеткилең болушу үчүн ар тараптуу өсүшү керек. Жакшы кабар үчүн, Кудай үчүн чоң иштерди аткарыш үчүн. Биринчиден биздин жыйындар жаңыдан пайда болуп келе жаткан учурда.
Мен башында өзүм жүргөн жыйындан ал жактан адамдар менен коштошуп, анан 1983 жылдан баштап өз алдынча жаңыдан Сеулда эле гана эмес, башка биздин областтагы жыйындарда дагы бир туугандар чогулган учурда менин жүрөгүм ушунчалык дүкүлдөп турчу да, дагы эмне болуп кетер экен деп. Кичинекей балдарды жөн койсоң, алар урушуп талашат го бири-бири менен. Руханий жактан өскөн адам ал урушпайт, талашпайт. Кандай иш болбосун, ал акырын жүрөгү менен сыйынган адам болот. Ошондуктан бир чогулуш өткөрүүдөн дагы коркчуң да. Анткени бирөө кыйкырып, үнүн чыгарып, меники туура, сеники туура эмес деген. Азыркы учурда биздин Сеул борбордук жыйында кызматчылар гана чогулса, 400дөн ашык кызматчылар чогулушат. Бирөөсү дагы үн сөзү жок. Эч бир маселе жаралбастан бир нерсе кылалы десең, баардыгы дароо ооба деп ошого макулдугун беришет дагы. Биздин Сеул жыйыны гана эмес, бүт жыйындар шунчалык деңгээлде өсүшкөн. Теңир үчүн бир нерсе аткаралы десең, баардыгы дароо ес, ооба деп. Азыркы учурда биздин жыйын дүйнө жүзү боюнча 82 мамлекеттеги жыйындар үчүн кам көрүп келет. Көбүнчөсү эле кедей жашаган мамлекеттер. Ал жака биздин пасторларыбызды, миссионерлерибизди жиберип, жыйындарды тургузушубуз керекпиз. Ошол пасторларды, миссионерлерди жибериш үчүн канчалаган акчалар сарпталат билесиздерби? Анын суммасын айта турган болсом, сиздер ушунчалык таң калышыңыздар мүмкүн, бирок ошол кыйынчылыктарга карабастан биздин Кореядагы жыйындар бүт чет мамлекеттеги жыйындар үчүн кам көрүп, жардамын көрсөтүп келе жатат. Кээ бир адамдар айтат, Кореяда өзүбүз жетишпей жатсак, каяктагы чет мамлекеттеги жыйындарга жардамыбызды беребиз. Анан акчабыздын баардыгын жумшап, конференция залын тургузушубуз керекпи деген адамдар бар эле, бирок ал адамдардын баардыгы жыйындан кетип калган адамдар. Азыркы учурда биздин лагерибиз тургузулган, ал жакта жазгы, жайкы, күзгү, кышкы конференциялар өткөрүлүп жатат. Жайкы конференцияда 7 съездге бөлүнүп өткөрүлүп жаткан. Быйыл 7 съезд болду, 10 000ден ашкан адамдар чогулушту. Эмдеги жылы буйруса 8 съездге бөлүп өткөрөлү деп турабыз. Анткени жайкы конференция аркылуу эң эле көп куткарылган адамдар пайда болушат. Андан сырткары мугалимдер үчүн, жаштар үчүн көптөгөн түрлүү конференциялар өткөрүлүп жатат. Биздин лагерибиз ушунчалык жакшы колдонуп жаткан учуру жатаканалар жетишпегендиктен азыр атайын жатакана тургузулуп жатат. Анан жалпысынан ошо ремонт жасалыш үчүн канча акча жумшалат десем, 600 миллиондон ашык, 600 миллион доллардан ашык акча жумшалат деп айтышты. Бирок ошол кыйынчылыкка карабастан азыр баардык ремонттор өткөрүлүп жаткан учуру ишеними бекемделген адам алдыңкы орунда туруп, башка бир туугандарды ошол жака көздөй турган болсо, башка бир туугандардын баардыгы үн сөзү жок, тил алчаактык менен баш ийип келишет. Же болбосо биз бирөөлөрдү кыйнап, зордоп, ондук курмандык алып келиңиз деп айтабызбы? Жок. Жылдын башында мен сөз аркылуу гана ондук жөнүндө, курмандык жөнүндө айтам. Андан сырткары 1 жыл бою ондуктар жөнүндө бизде сөз айтылбайт. Айтуунун кереги да жок. Эмне үчүн? Анткени бир туугандар өздөрү үйрөнүп, айтпасаң деле ондуктарды, курмандыктарды алып келишет. Эмне үчүн? Анткени өз жүрөгү менен, жан дили менен Кудай үчүн бүт аракетин жумшап жашагандыктан.
жыйынтыгында биздин жыйын ушунчалык деңгээлге жетти деген нерсени көрсөтө алышат. 82 мамлекетте азыркы учурда 1190дон ашык жыйындарыбыз бар. Дүйнө жүзү боюнча бизге окшоп бүт мамлекеттерге жакшы кабар таркаткан башка жыйын, башка жамаат жок деп айтсак дагы болот. Анткени Кудай ушул улуу тапшырмасын бизге тапшырып берди деген ишеним менен бүт мамлекеттерде жакшы кабар таркатылып калышы үчүн биз үзгүлтүксүз кызматыбызды аткарып келе жатабыз. Анткени ал жакта жыйындарды тургузушубуз керек, биз конференция өткөрүлүшү үчүн лагерлер дагы тургузулушу керек. Ага каршы болгон бир дагы адам жок. Тескерисинче бул биз аткара турган иш деген жүрөктөр менен аткарып келишет. Ошондуктан рух биримдигин сактоого аракеттенгиле деген сөз биздин ишенимибиз күндөн күнгө өсүп, Кудайдын алдына келгенде даңкка ээ болушубуз үчүн, Кудайдын керемет күчү биз аркылуу иштеп көптөгөн адамдар куткарылып калышы үчүн аткарылып жатат. Азыр мына биздин көз алдыбызда ошолор аткарылып жатат. Мисалы үчүн биздин Сеул борбордук жыйын ачылып, ачылыш аземи өткөндөн кийин эле дароо башка жыйындар ачылып келе жатат. Бир эле Сеул жыйындын атынан 20 жаңы жыйын ачылды депчи. Бирөө айтат, Сеул жыйыны бул чоң ата болду, анан чоң ата өзүнүн небересин, чөбөрөсүн көрүп жаткан менен барабар деп. Биздин Сеул эле жыйын эмес, башка жыйындарыбыз дагы өзүнүн атынан башка жыйынды ачып, ушундай деңгээлде өсүп келе жатышат. Жекшемби күнү биз залга батпай бара жаткандыктан анан өзүнчө жакын райондор өзүнчө бөлүнүп биздин кол алдыбызда жыйынды ачып өз ишенимин канчалык деңгээлде өсүп калды ошону далилдеп иш жүзүндө көрсөтүп келе жаткандыгын көрсөтөт. Дагы бир жерди чок ачалы. Жакан жазган жакшы кабар 17-бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 17-бөлүм 21-аяттан баштап 23-аятка чейин. Жакан 17-бөлүм 21-ден 23-кө чейин. Мен окуп берейин. Алардын баардыгы бир болушсун. Ата, сен менин ичимде болгондой, мен сенин ичиңде болгонумдай, алар биздин ичибизде бир болушсун. Мени сен жибергендигиңе дүйнө ишенсин. Алар да биз сыяктуу бир болушу үчүн мага берген даңкыңды аларга бердим. Алардын ортосунда толук биримдик болуш үчүн сен менин ичимде болгондой, мен алардын ичинде болоюн. Мени сен жибергендигиңде мени кандай сүйсөң, аларды да ошондой сүйөрүңдү дүйнө билсин. Бул жерде карасаңыздар, Ыйса айкаш чыгачка кадалганга чейин эң акыркы узак сыйынуусу 17-бөлүмдө айтылат. Ата, сен менин ичимде болгондой, мен сенин ичиңде болгонумдай эле, алар да биздин ичибизде бир болушсун. Шакирттен сырткары бардык адамдар. Биримдикте болсун деген сөз улам кайталанып айтылат. Теңирдин ичинде биримдикте болгонубуз бул өтө эле маанилүү. Сен менин ичимде болгондой, мен алардын ичинде болоюн. Мени сен жибергендигиңде мени кандай сүйсөң, аларды да ошондой сүйөрүңдү дүйнө
билсин. Бардык адамдар ушул нерсеге ишенсин. Мага берген даңкыңды аларга бердим. Алардын ортосунда толук биримдик болуш үчүн. Мага берген даңкыңды аларга бердим. Иса Машаякка берилген даңк бизге дагы берилген. Римдиктерге 8 бөлүм 17 аятта эгерде балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Кудайдын түбөлүк мурасына ээ болгон адамдарбыз. Демек, Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азапта тартышыбыз керекпиз. Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн периштелер, алар Кудайдын балдары да боло албайт, колуктусу да боло албайт, жана даңкка да ээ боло албайт. Анткени келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда азыркы учурда тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес деп ойлойм. Кудайдын балдары болуп, мага берген даңкыңды аларга бердим. Алар дагы эми толук биримдикте болушу үчүн. Сен менин ичимде болгондой, мен алардын ичинде да болоюн. Жеткилең жыйын жаралышы үчүн мени сен жибергениңде мени кандай сүйсөң, аларды да ошондой сүйөрүңдү дүйнө билсин. Ата мени кандай бул дүйнөгө жибергениңде мени кандай сүйсөң, мен дайыма ошол аларды ошондой сүйөйүн. Ошол сүйүүнү бүт дүйнө таанып билсин. Биз качан биримдикте болгон учурда Теңир биз аркылуу иштейт дагы, дүйнө ошол нерсени таанып билип, Кудайга ишенип калышат. Ошондуктан рух биримдигин сактоого аракеттенгиле деген сөз дагы биз үчүн өтө маанилүү. Бир баарлашууда, бир мамилелешүүдө болгонго аракет жумшашыбыз керек болот. Телевизорда мен жакшы көргөн передача, программа кандай эле? Мен жөнүндө жакшы билбесеңер да эле ушул нерсени билет болушуңар керек. Анткени мен бир жолу, эки жолу эмес, көп жолу сиздерге кайталап айтканмын, бул жаныбарлар дүйнөсү. Жаныбарлар дагы өтө көп түрлүү жаратылган, кичинекей жандыктан баштап чоң жаныбарларга чейин. Ар бир жаныбарлар Кудай берген акылмандуулукка ээ болуп жашашат. Биз Африкага барган учурда Серенгетиде ошол телевизордон көрүп жүргөн жаныбарлар, жырткычтар, арстан, жолборс, пил, жираф бардыгы бар. Жаныбарлар дүйнөсүндө эле карап көргөн учурда, мисалы үчүн карышкырлар болобу, жырткыч жаныбарлар болобу, ошол жаныбарлардын айлана чөйрөсүндө жырткыч жаныбарлар дайыма курчап турат. Эмне үчүн? Анткени жаныбарлардын ичинде дагы ооруп калган, алсырап калган жаныбарлар болот да, ошолорго кол салыш үчүн. Жада калса арстандар деле бир үйүрдө эмес, ошол үйүрдөн сыртта четтеп кете турган болсо, ал дагы башка жырткыч жаныбарларга жем болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан колдон келишинче жырткыч жаныбарлар үйүрдү чачыратып койгонго аракет жумшашат.
үйүр чачырап кете турган болсо, анда ошолордун ичинен кичинекейлери, алсырап калгандары дароо бөлүнөт дагы, алар жем болуп калышы мүмкүн. Жаңы төрөлгөн, жаңы туулган ошол жаныбарлардын балдары дагы жем болуп калышы мүмкүн. Ошол аркылуу мен эмне деген чечимге келдим. Эгерде биз жыйындын ичинде дайыма мамилелешүүдө боло турган болсок, биримдикте боло турган болсок, анда шайтан бизге да кол сала албайт. Жыйындын ичинде биз дайыма Кудайдын кол алдында, рух биримдигинде, эгерде биз биримдикте болбосок, чачырап кете турган болсок, алыстап кете турган болсок, анда Кудайдын жетегине дагы, коргоосуна дагы ээ болбостон, тескерисинче шайтандын колуна биздин ишеним жашообуз кыйроого дагы алып келиши мүмкүн. Ошондуктан ар дайым этияттык менен мамилелешүүдө болгонго аракет кылышыбыз керек. Биз сүйлөп отуруп убакыт өз аягына жетип калыптыр. Ошондуктан бүгүн ушу менен жыйынтыктай берели. Мындан аркы дагы күндөрдө Теңир ичиндеги жашоо эмне экендигин дагы да кенен үйрөнөбүз, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди өзүңүзгө чакырып алып, бизди ыйыктап, куткарып алгандыгыңыз үчүн, жана ошондой эле бизди сактап, бизди коргоп, биздин ишенимибиз күндөн күнгө өсүшү үчүн өзүңүз жетектеген жыйындын ичинде мамилелешүүгө чакырып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Куткарылган бардык биздин бир туугандарыбыз сүйүү менен, сөз менен, рух биримдиги аркылуу дайыма жеткилең жыйындын ичинде чогуу болуп, кайраттуулук менен жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатып, сиздин улуу иштериңиз биз аркылуу аткарылып, биздин ичибизде алсырап калган адамдар эч качан бизден четтебешине жардам берүүңүздү суранабыз. Бардык нерсени сиздин улуу колуңузга тапшырып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.